Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу Нурбек Өмүрбекович, урматтуу президенттин өкүлү, өкмөттүн өкүлдөрү. Бүгүн бир маселе менен сиздердин алдыңыздарга чыгып атам. Кечээ депутат катары мен 7 аксакалга Жогорку Кеңештин ардак грамоталарды тапшырдым. Ошол себептен мен кармалып калып, сессияга келе албай калдым, убагында жооп бере албайм. Ал кишилер өмүр бою иштеп, мамлекет үчүн Компартиянын мүчөсү болуп, өз убагында. Азыр деле Компартиянын мүчөсү болуп. Эмгек менен жасаган иштери боюнча биз баарыбыз тең ошо менен пайдаланып атабыз. Ошого Жогорку Кеңештин жетекчилиги туура түшүнүп, менин көрсөтмөмдү колдоп, ал кишилерге Жогорку Кеңештин ардак грамотасы ыйгарылды. Бул кубанычтуу нерсе. Бирок мен ошол мезгилде карап атканда биздин кесиптешибиз Нурбек Өмүрбекович бир сунушту айтты. Ар бир депутаттын өзүнүн сунуш бергенге толук укугу бар. Бирөөнүн да укугун мен тебелеп келгим келип атат да. Мен бул жерге чыккан максатым бир эле. Көптөгөн мамлекеттер 15 республика СССР мамлекети ыдырап кеткенден кийин эгемендүү мамлекет болуп айланып кетти. Сааналуу республика үчүн Совет бийлик жакшы калып келген, сааналуу бийлик үчүн. Анын арасында Кыргызстан. Байыркы тарыхыбыз менен 3000 жылдык тарыхыбыз менен болгон мамлекетибиз 20-кылдын башына келгенде жерибиз жок болчу. Экиге бөлүнүп турганбыз. Жарымыбыз Россия империяда болгонбуз, жарымыбыз Кокон хандыкта болгонбуз. Улуу Октябрь революцияга байланыштуу Совет мамлекети түзүлүп, кийин болуп туруп, биринчи Кара Кыргыз автономия область, кийин Кара Кыргыз автономия республика, кийинчерээк Кыргыз СССР түзүлгөн болчу. Мына ошол чегаранын ичинде биз бүгүн эгемендүү Кыргызстан ээ болуп отурабыз. Көптөгөн улуттардын улуту бар, жери жок. Биздики жараткан тарых ушундай жакшы болуптур. Биз ушу эгемендүүлүккө жеткенге пайдалуу алып түзүлгөн. Ошонун арасында биринчиси мен ойлоп атам, Владимир Ильич Лениндин ролу абдан чоң. Бул жерде саясатты кылбай туруп, мен тарыхчы катары айтадым да. Тарыхта тез эле унуткан адат пайда болду 20-21 кылымда. Кечегини унутканга аракет кылып атабыз. Ал чоң ката кетирет да. Андан кийин биздин урпактарыбыз изилдеп чыгарат. 3000 жылдан кийин качан болобу? Бирок кечеги тарыхты унутпашыбыз керек. Бүгүнкү күндө 30-40% калкыбыз ошол 73 жыл жашаган СССР тоонда жашаган мезгилде тарбия алган. Жок дегенде аларды эске алып туруп, бир аз мен суранат элем. Мен эч кимден туура эмес, туура деп айта албайм мен. Бирок мен суранат элем, бул демилгени Ленин эстелигин алып коюу боюнча козгобой турсак, өтүнүч бул. Козгобой турсак. Атаган улуу аксакалыбыз Турдакун Субалештин эстелиги 200 метр жанында турат аллеяда. Мамлекеттик ишмерлердин эстеликтери турат. Татыктуу кишилер. Биз ал кишилерге айтып атабыз. Мына айтып атабыз, Исхак Разаков деп атабыз. Абдыкадыр Орозбеков деп атабыз. Бардык түптөлгөн бизди ата түптөгөн инсандар деп айтып атабыз. Эстеликтерди коюп атабыз. Бирок алар баары тең. Коммунисттик партия улуу Ленин деп туу кармаган. Анан биз алардын жаркын элесин сактап, келечекке өткөрүп, анан жанында жүргөн идеологияны четке чыгарганыбыз менимче бир аз ката болуп калат да. Урматтуу кесиптештер, мен сиздерден өтүнөт элем. Бул демилгени кандай болсо да убакыт келген эмес. Бир аз токтоп туралы. Бизде көптөгөн көйгөй бар. Мына Бишкек шаарыбызда эстеликтен тышкары биринчи көйгөйүбүз ыш болуп атат да. Өкмөт бизге эмне гана берип атат, мэрия берип атат маалыматты, биз күрөшүп атабыз, газификация болуп атабыз. Каяктан газификация? Күндөн күнгө жана начарлап баратат да. Келгиле ушул маселени чечели. Калган маселеге убакыт келет, мезгил келет. Мен дагы бир жолу суранат элем, урматтуу кесиптештер. Ушундай Ленин атанын эстелигини, бул тарыхый эстелик, эстелигин аталышыны токтотуп турсак, козгобой турсак. Бул сураныч бир аз аксакал жашымын жеткенден кийин мен ушундай суроого керек деп таптым. Мен суранат элем. Биз үчүн, кыргыз калкыбыз үчүн, кыргыз эли үчүн Совет бийлик көбүрөөк жакшылык алып келген. Муну дайым эске алып жүрөлү. Рахмат.